Assalamu алейкум, урматтуу көкбөрү көрмандары. Бул чыгарылышта ынтымактын оюнчулары финалдан кийин эмне дешти? Ынтымак менен достук коштоо боло турган президенттин кубогуна катышабы? Казак кулакчылары эмнеге жеңилишти? Казак кулакчылары Кыргызстандын кайсы көкбөрүүчүлөрүн сейлейт? Мына ушул суроолорго жооп беребиз. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүз. Видеону жагымдуу жаңылыктан баштасак, бүгүн 21 августта Кыргыз көкбөрүүсүнүн жылдызы, достуктун легендасы, эң мыкты спортчулардын бири Манас Ниязов балалы болду. Манас агабыздын бешик боосу бек болсун, кичинекейдин ден соолугу бекем болсун, аман эсен чоңоюп, эл керегине жараган уул болсун. Манас агабызга жакшы сөздөрүңүздөрдү жаза кетиңиздер. Барына чексиз. Эмнелерге? Барына. Мессенджерлерге, социалдык тармактарга, чалууларга, фильмдерге, сериалдарга, телеканалдарга. 4 жумага 550 сом. Шашылгыла, барыбыз кошулабыз. Переходи на О. Барына чексиз. Астананын лидери, жекеме-жекедеги оюнчусу Элеман Насепкан эмнеге жеңилгенин, көкбөрүү менен көкпардын айырмачылыктарын айтып берди. Бизде көп позиция, бизде ойлогондун бәринде кум жок да. Мындай, мына жерде кум калың. Еще 20 минуттан 2 тайм, мына жерде 3 тайм, 3 таймга аттап шашып калып атат да, 3 таймга, именно 3 таймга келгенде. Булай аттап жакшы, шүкүр жакшы жооп чыкты. Аллага шүкүр. Аман эсен. Осепкан Кыргызстандык кайсы оюнчуларды сыйлай турганын айтты. Мен енді бүкілін білем да, бірақ ынтымақтың жанкүйерімін, достықтың жанкүйерімін өзімін. Манас бар, Асқат бар, Сұлтанчик бар, мына жерде Өмірбек бар, жас бала. Нұржан бар, Майранбек бар, тойчу досым бар. Тойчу досыма Алла рахмет. Құшақ жайып қарсы бізді. Сыйластықпен келгеннен бастап күтіп жатыр бізді. Рахметчиктен бәріне Алла разы болсын. Қырғыз еліне рахмет айтамыз шын жүректен. Жақсы ойын болды. Рахмет сізге. Дүйнө кубогунун мыкты оюнчусу Өмүрбек Эсенуулу. Күчтүү ойын болду. Қазақстандан келген Астана командасын аттар эми жерлакка чыгып жүрүп, Казанга токтобой аттарчы көбүнчөчү. Адинен да биздики көбүрөөк алып, ошондон да көп эме болдук шипиз. Ынтымактын лидери Нуржан Мелисбек уулу казак кулакчылары тууралуу жана жаңы аты тууралуу оюн билдирди. Жаңа көмбөгөн экен. Бирок балдар чынында күчтүү балдар бар экен, биздикинен дагы. Чындыгында мыкты команда экен. Булар Казанды көп ойын болса да, бирок бизге чыныгы атаандаш болду да. Сиз жаңа ат менен кандай оюн көрсөттүңүз? Ошо буга чейин Пегас тиммекмин. Бул атты экөөнүн командада ийим көрмөкмүн кайсыңыз деп. Экөө тең эле жакшы, экөө менен тең эле жакшы оюн көргөздүм. Пегас менен Сарыөзөн ойногондон салгам, бул менен Казакстан ойносом жакшы аттар бул. Ынтымактын капитаны жана машыктыруучусу, турнирдин мыкты коргоочусу Жоки Орозбаев даярдыктар тууралуу буларга токтолду. Дайындадым, жакшы болчу Кудай буйрса. Дайындандык. Кудай дайынданганын өзүн көрдүк. Сен айтып кет. Команданын жетекчиси Дастан Байкеге рахмат. Команданын жетектеп балдардын үстүнө чыдап өмүт эткөн көздөрүгө чыдап рахмат берет. Кудайдын Астана командасы өтө күчтүү команда экен. Кудайдын буйрсузга Кудай таалам жеңиште болгон, жеңишибизге тарапка. Ынтымакты кубок президентиде көрөбүзбү, көрбөйбүзбү? Башка азыр айта албайсыз. Аттардын акыбына карайсыз. Негизи аттардын айта кетсең, аттар баардыгы жаңыландыбы же мурунку аттарбы же жаңы аттар кошулдубу? Эки бала жаңы уланып, 5 ат өзгөргөн жаңы аттар. Ынтымак коштогу турнирге катышаарын азырынча айта элек. Ал эми достук расмий түрдө катышаарын билдирди. Урматтуу көрөрмандар, каналга жазылып, видеого лайк коюуну унутпаңыздар.